Мындан ары динге байланыштуу китепчелерди же баракчаларды көчөлөрдө, турак үйлөрдө жана коомдук жайларда көзөмөлсүз таратуу, ар кандай диний топтор тарабынан динди таңуулоо максатында үйлөрдү кыдыруу, үгүттөө маселеси жөнгө салынат. Бул учурда колдонулуп жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүдө белгиленген. Сунушталган документ Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында биринчи окууда каралды. Бул мыйзамды иштеп чыгууда 3 жылдан бери тийиштүү мамлекеттик органдар менен диний чөйрөгө мониторинг жүргүзүлдү. Мына негизгилерин айтып кете турган болсок, мисалы үчүн диний билим берүү маселеси. Диний билим берүү маселесинде бизде эч кандай контролсуз негизде жүргүзүлүп жаткан окуу процесстери бар. Муфтиятты как негизги ислам багындагы негизги орган катары признавать этпей, тоготпой калган. Муфтияттын бир программасы турса, ал программа мындай номинально бир бурчта асылып турганы менен, чындыгында кайсы программа, кайсы билим таратылып атканы, кайсы билим таңууланып атканы ар кайсы жамааттын өз билемдигине уже өзүнүн көз карашына жараша болуп калган. Мониторингтин жыйынтыгында билими бары, билими жогу да диний маселелерде ар кандай чечимдерди чыгарып, аны социалдык тармактар башка жолдор менен таратканы көп кездешкен. Анын натыйжасында миңдеген кыргызстандык Сирияга адашуу жолу менен кеткен учурлары аныкталган. Мындан улам дин чөйрөсүндөгү мыйзам долбоору колдоо тапса, анда кандай өзгөрүү, толуктоолор болорун мисалдын негизинде тизмектеди. Диний билим берүүдө көзөмөлсүз негизде сабак берип жаткандар бар. Бул мамлекеттин ичинде мамлекет түзүлүү даражасына келип калган. Муфтиятты ислам багытындагы негизги орган катары тоготпой калган. Ар бир жамаат өзүнүн көз карашына карата сабак берүүдө. Билими бары жогу деле диний чечимдерди кабыл алып, соц тармактар аркылуу маалымат таратууда. 2 жылда Сириядан 520 кыргызстандык кайтарылды. Анын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар. Өлкөдөн чыгып кеткен кыздар башка улуттун баласы болгон 3-4 баласы менен кайтарылды. Мамлекет дааватка каршы экен деген жаңылыш кептер айтылууда. Дааватка чектөө киргизилбейт, бирок тартипке салынат. Анткени азыр экстремисттик топтордагы үймө-үй кыдырып, өз идеологиясын таратып жүрөт. Бир үйдө атасы менен баласы сүйлөшпөй, бир туугандар бет карашпай калган учурлар бар. Анткени бирөө бир сектага кирип кеткен, башкасы салттуу динди карманат. Мыйзамда диний тартип маселеси каралган, динге чектөө жок. Документте чет өлкөдө дин боюнча билим алуу процессин жөнгө салуу да сунушталган. Ага ылайык башка жактан билим алууну каалагандар милдеттүү түрдө дин аалымдары тиешелүү диний уюмдун борбордук башкаруу органы менен макулдашуусу керек. Эгер бул талаптар аткарылбаса, билимин тастыктаган документ Кыргыз Республикасынын аймагында жараксыз деп эсептелинет. Талкууда эл өкүлдөрү жылда аткарылган ажылык сапарда муфтият канча киреше товарына кызыгышты. Жылына биздин жарандардын хатчка барып келгенден дин башкармалыгы канча киреше табат? 200-235-40 доллар немеси каралса, ошол 200дөн ашык кишинин айлыгы анан чарба маселелерине каралат. Дин башкармалыгы билбей бул жөнүндө канча акча бөлүнөрүн? Бул боюнча бир жылда 1 миллион 450 миң доллар айлыкка каралат. Ана 1 миллион 100 канча дейсиз? 1 миллион 450 миң. Ал эми фитр садакадан жылына Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына 50 миллион сомдун тегерегинде чогулары. Президенттин демилгесинин негизинде айыл өкмөттөгү 232 баш имамдарына 8 миң сомдон айлык бериле баштаганын билдирди. Андан соң депутаттардын сунушу менен долбоор талкуусуз каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Дегени менен эл өкүлдөрү өлкө аймагындагы диний чөйрөнүн өкүлдөрү чакырылгандыктан талкуу болуш керектигин айтышып, экинчи окууда эске алына турган сунуштарына токтолушту. Мынакей ушул мыйзамдын 4-чү беренесинде Кыргыз Республикасында мамлекеттик мекемелерде, өз алдынча башкарууларда, бардык мамлекеттик органдарда дин иштерин мындай пропаганда кылууга болбойт деп атат. Ошого мен сунуш киргизем. Мына Жогорку Кеңеште дагы бизде намазканабыз бар. Депутаттарыбыз барып намаз окуйт, аппараттын кызматкерлери барып намаз окуйт. Ошолор жабылып калбагандай болуш керек. Ошол эле 4-чү беренеде турат. 18 жашка чейинкилерге мындай дин иштерге аралашууга тыюу салынат деп. Ошолорду эртең мечитке киргизбей койбосун биздин балдарыбызды. Биздин балдарыбыз 5-6 жаштан барып ошол илим алып, билим алып, ушу туура жакта тарбия алып атат.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, кайрымдуулук фонддордун ишмердүүлүгү толугу менен диний ишмердүүлүк катары кабыл алынып, жылдык отчет менен көзөмөлдөнөт. Диний негиздеги партияларды башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Ошондой эле мечит медреселерден тарта башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Акылай Маратова, Мирлан Маматалиев, Нью ТВ.